Жалал Абад шаарында камсыздандырылган адамдын электрондук кабинети иштей баштады. Социалдык фондко камсыздандыруу төгүмүн төлөгөн адам электрондук жеке кабинет аркылуу өздүк эсебинде канча каражат бар экенин текшерүүгө мүмкүнчүлүк алат. Камсыздандырылган адам паспорту менен барып, атайын арыз толтурат. Социалдык фонддун региондук органынын жекече эсепке алуу бөлүмүнүн адиси документтерди алгандан кийин жеринде камсыздандырылган адамдын арызын иштеп чыгат. Андан кийин арыз ээсине логин жана пароль берилет. Кийинчерээк аларды ырастоо үчүн электрондук почтадан текшерет. Мындан соң ар бир жаран өздүк кабинетине кире алат. Өзүнүн личный кабинетине кириш үчүн lk sf.kg'ге кирет. lk sf.kg сайтына кирип, бул жерде личный кабинетке кирет. Личный кабинетке киргенде компьютерга төмөндөгүдөй таблого чыгат. Бул жерде өзүнүн профилин каттагандан кийин кирип бардыгын көрсө болот. Өз жөнүндө бүт маалымат, бул жерде соцфондко тиешелүү бардык маалыматтар көбөдөн чыгат. Мисалы үчүн аты жөнү, качан кирген, качан катталган, бул жерде паспорттун данныйлары, өзүнүн туулган жыл даталары, пенсионер болсо пенсиясынын түрү, ошондой эле суммасы дагы бул жерде көрүнөт. Андан кийин бул жерден өздүк кабинеттен соцфондко кайрылбастан өзүнүн эле телефонунан болсо дагы кирип, немеге личный страховой счетунан выпискага арыз таштаса болот. Экинчиден жаңы пенсия чыгып атканда пенсияга заявление арыз таштаса болот. Перерасчет пенсияга иштеп жаткан болсо, иштеп жаткан жыл үчүн, иштеген жыл үчүн пенсиясына кошуу үчүн перерасчет пенсияга арыз таштаса болот. Пенсиясын узартуу үчүн арызын таштаса болот. Бардык маалыматтарын алсаңыз болот соцфонд боюнча. Мындай кадамдар камсыздандырылган адамдарга, анын ичинде пенсионерлерге ыңгайлуулук жаратат. Натыйжада кайсы бир жаран социалдык фонддун бөлүмүнө келип, жумуштарын бүткөрүү үчүн адистерге кезекке турбайт. Мындай кадамдар санариптештирүүнүн алкагында ишке ашырылууда. Калаада бүгүнкү күндө камсыздандырылган адамдын электрондук кабинети системасына 2000ге жакын адам катталган. Учурда электрондук кабинет ачтыруу боюнча жарандарга түшүндүрүү иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Элиза Капарова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.